Саламатсыздар урматтуу Адыл Акжол уулу YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Кайрадан эле мен сиздер менен жанымда турган Нуржамал айым. Сиздер көргөнсүздөр, бир жума мурун менин YouTube каналыма атайын элге кайрылуу жолдоп чыккан 4 баласы бар. Ошол баш калкалоочу жайым жок, элден жардам сурап чыккан. Мен өзүмдүн YouTube каналыма эркин аянтча түзүп бергенмин, барып сүйлөгөн. Ошол бир жуманын аралыгында эжеге 100 миңден ашык акча каражаты чогулттур. Андан тышкары ошол баш калкалап 4 баласы менен жашоого дагы жашаптыр деп, убактылуу жашап бериптир деп бир кайрымдуу Өзгөн районунун Мырзеке айылында адам чыгып, ушул жерде жашап атыптыр эже. Азыркы учурда балдары садикте экен, анан чоң балдары болсо мектепте. Азыр биз эжеге эмне себептен келгендигимди айтып берейин. Эже айтып калды, мен элден айланса болот экен, ушундай мен кыйналып башыма оор суноо келип турганда эл мага кол сунуп жардам сунду. Мен ушул элдерге ыраазычылык айтып коеюнчу деп мени чакырган экен. Мен келип калдым, азыр иним менен келдим эле. Кандайсыз анан, жакшысызбы? Жакшы, рахмат. Элден жакшы эле жардам болуп атабы, кантип атасыз? Жакшы эле жардам болуп атат кыргыз элинен. Рахмат, ыраазычылык билдирем. Ооба, сизге эркин аянтча түзүп берейин, азыр өзүңүз эркин эле сүйлөй бересиз. Анан азыр Нуржамал 30 жашта, ошол жапжаш эле болуп туруп, 4 баланы тарбиялап өзү чоңойтуп жатыптыр. Азыркы учурда эми буга чейин атасы, чоң энеси ал балдарды каралашып, жардам берип алар баккан да. Азыр эми чоң жоопкерчилик өзүңүзгө түшүп, өзүңүз карап атасыз да. Анда эмесе кайненени, күйөөнү жамандамай жок. Ошо өзүңүздүн жашоо тиричилигиңизди, элге болгон ыраазычылыгыңызды эле айтып койсоңуз болот да. Анан берки эле эми үй бүлөлүк маселени анан унчукпай эле коебуз. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Мен бир жума мурда Адыл Акжолдун YouTube каналына чыктым эле, кыргыз эли менен жардам сурап. Кайненем ошо үйдөн чык деп жаткан учурда анан Адыл Акжолуна барып кайрылдым эле, элден жардам сурап. Кудайга шүгүр, азыр ошол немени көргөндөн кийин 2-3 күндөн кийин эле мына үйдүн ээси байланышып менен балдарың менен баш калкалап тур, убактылуу болсо дагы деп үйүн берди. Азыркы учурда ошол үйдө балдарым менен жашап жатам, 4 балам менен. Кыргыз элиме ыраазычылык билдирем. Чоң рахмат айтам сиздерден, Алла ыраазы болсун. Азыркы учурда кайсыл жактан жардам берген адамдар болуп атат сиздердин? Россияданбы, Кыргызстанбы? Кыргызстандан жардам беришти көбүнчө, анан Россиядан, Америкадан бир байке чалып жардам берди. Видеону көрүп. Ошо. Азыркы учурда балдарым садикте болгон үчүн өзүм жалгызмын, балдарым 2 балам мектепке кетип, 2 кызым садикте. Азыркы учурда ошол үйдөмүн мен. Жумушка орноштум. Видеого чыккандан кийинби? Ооба, видеого чыккандан кийин. Сонун, мен дагы куттуктайм. Сизди видеого чыккандан кийин ким жумушка алды? Ушу Мырзакенин ичинде садикте. Айлыгыңды төлөп берем, келип иштей деп айтыштыбы? Жакшы болгон турбайбы анда? Балдарыңызды садикке берет экенсиз да? Ооба, садикте балдарым да жанымда. Чогуу келебиз. Анда сизге элдер түзүк эле жардам кылыптыр, мырзакеликтер, жакшы адамдарды өзү. Рахмат чоң. Жакшы адамдар деле бар экен. Үйдөн чыгып алдыңызбы? Ооба, чыктым. Ошо үйдөн чык деп не болушкандан кайнежеме үй керек экен да, ошол бошотуп не алып бердим. Сүйүнүп эле не болуп калышты окшойт го. Мен 4 балам менен чыккандан кийин. Жок, үйдө отур деген жокпу сизде? Жок, ондай неме алышкан жок. Үйдөн чыгып 4 балам менен үйдө отур, мени танып не алышкан жок да. Жолдошуңуз сизге байланышкан жок? Байланышкан жок. Макул, эми байланышпаса, балким атасы мага байланышып калаптыр. Башка турмушу болгон үчүн байланышкан эместир да, билбейм. Неме болгондо кабар деле жок. Анда азыркы жашооңуз кандай? Мына жаңы үй жакшынакай экен, жылуу экен.
Печкалар бар экен ар жагында жакшынакай, Ооба жылуу, жакшы бир комнатада. Төрт Баягы балам менин менен. подписчиктерим эме кылчу эле. Зериккен подписчиктер чалып алып, турмушка чыгасыңбы? Жок, ондойго каршымын. Ондой болсо чалбай Ошондойлор, эле байланышпай эле коюңуздар, суранат сиздерден. бирок Ошентип ошондой чалгандар жазгандар бар көп да. болду, жазгандар да көп болду. Ондойго жок. Эмне деп атышат? Келин кылып алат элем, жеңе кылып алайын деп ошентип көп чалышты да. Мен ондойго азыр каршымын. Балдарыңызды багышыңыз керек азыр, Ооба, балдарым менен эле. Сизге жакшы мүмкүнчүлүк болуп турганда бирөө үйүн бериптир, убактылуу жашап тур деп. Кайрымдуу адам садикке киргиздир, иштеп ушул жерде деп. Ооба, рахмат Балдарыңыз, ушул эжеге мына үйүн берип турган. үйүн ким берди, бул ким деген иш экен? Атын айтпай эле коесузбу? Атын неме ойлой коеюн. Атын айтпай эле коюңуз макул. Ооба. Жакшы, ушундай кайрымдуу адамдарга Кудайым ошол 2 эсе, 3 эсе берсин, Ооба. 10 эсе жакшылыгын берсин. Ошол ким муктаждарга кол сунса, Кудайым кем кылбасын ошол адамдарды. Кудайым сиздин жашооңузду көрүп койгон, кандай экен эже деп аттым да. Бир канча жакшы болуп калыпсыз, Ооба, кыйла жакшы, рахмат чоң. Турмушка Сиздер мага берсеңиздер, сиздерге Кудайым 2 эселеп берген болсун. Үй бүлөңүздөргө бакыт каалайм. Бакыт каалайм. Рахмат. Беймарал тартынбай эле сүйлөй бериңиз, мен менен достой болуп эле. Эми сиз буга чейин чыккан эмессиз да. Ошого бир аз сүрдөп неме кылат экен да, Сүрдөп камерадан. тартынат экенсиз да ошол. Тартынбай эле коюңуз анан беймарал да. Турмушка чык дегендерге чыкпайсыз. Жок, жок, жок. Чалгандар абдан көп бирок. Чалгандар көп, ошентип чалгандар көп. Жок, азыр анча ондойго. Элден топтолгон каражатты эмне кылайын деп атасыз? Ошо кичине да болсо чек неме кылсакпы деп неме кылдым эле 4 балам мененчи. Дагы да элден кичине жардам болсо чекке. Чеккеби? Эми айыл өкмөт болсо, айыл өкмөт силердин видеоңорду көрсө, балким айыл өкмөт жардам берет. Балким. Айыл өкмөткө дагы барып көрүңүз. Балдарыңыз менен, чек маселеси менен. Анан да ошол кичине каражат, топтогон каражатыңыздарды максаттуу пайдаланып, жакшы нерселерге жумшаңыздар. Эл сизге атап, сизге атайын берип аткандан кийин ушул мүмкүнчүлүктү текке кетире бербеңиз. Ооба, рахмат чоң. Сиз ар дайым эле видеого чыга бербейсиз. Ооба. Сизди бир эле жолу тартам андан кийин. Тарт мени десеңиз деле кийин тартпайм. Ошондуктан бир келген мүмкүнчүлүктү жакшы пайдаланып калыңыздар да. Акчаңыздарды текке кетирбей, көпчүлүк адамдар акчасын текке кетирип эле жоготуп алат экен, анан кайра эле үй жоктой берет да. Кичине да болсо ошо чекке неме кылса анан кийин эптеп үй куруп неме кылат. Сатып алганга азырча мүмкүнчүлүк тыйын жете элекпи? Жок, жете элек да ого. Тыйын жете элек, Жетип калса го даяр үйдү сатып алганга жакшы болот эле. Даяр үй жок болсо керек эми. Жок дегенде элден аздан топтолгон каражатты жок дегенде чекке жетсе да акырындык менен неме кылбас да. Кайрымдуу адамдар көп, Кудай буйруса. Анда сиздин эми банк номериңизди экрандын астына жазып кое берели кайрадан. Атаганыңыздар болсо которсоңуздар болот. 4 балалуу келинге кол кабыш кылып коюңуздар. Кимде мүмкүнчүлүгү боло турган болсо, өзү менен түз байланышыңыздар. Мен менен эч кандай байланыштуу мүмкүнчүлүгү жок. Эженин телефон номерин М-банктын жазып койдум, өзүңөр атасаңар, берсеңер болот. Азыркы учурда эмнеге муктаждык болуп атат? Азык-түлүк продукталарды эле эл жардам берип атса керек бул жакта. Бул жагынан жардам берип атат. Отун, анан кийин көмүр. Отун жагынан сәл неме болдум да, кыйналып атам. Анан кийин балдарыма телевизор неме алсак. Телевизор жокпу? Телевизор жок да. Ошол. Калганы Кудайга шүгүр, элден кыйла жардам неме болду. Жардам болот. Ооба. Балдарым канчадан бери телевизор көрө элек деп атасыз? 1 жыл. 1 жылдан бери телевизор көрө элек. Садиктен кеч келгенден кийин эле телевизор жок, бизде дагы телевизор болсо деп неме кылып калышат да. Бизде дагы телевизор болсо деп кыялданып калышабы? Ошентип да. Бош убактыларын кантип өткөрөт алар? Садикте, мектептен келет, окушат. Кеч келгенден ошо 2 кызым ойнойт. Анан берки балам менен кызым сабак аткарышат кеч келишип. Бир сааттай. Ошо менен үйдө эле. Үйдө эле. Выходной күндөрү, суббота базар күндөрү эшикте ойношот.
каар ойноп муз турмуш куруп алайлы, келин кылып алайын дегендерге жок. Кимде эми эгер таанышып, турмуш куруп же келин кылып алам дей турган болсо, ондой болсо чалбай эле коюңуздар, суранат сиздерден. Көп эле ошентип чалып атат да. Турмуш куруп алайлы, келин кылып алайын, 4 балаң менен алам дегендер жок, мен ондойго каршымын. Ондой неме болсо чалбай эле коюңуздар. Эгер жардам берсеңиздер макул. Ал ыраазычылык үчүн жардам берип койсоңуздар, жардамыңыздарды кабыл алам. Бирок азыр балдарыңыз менен эле болосуз. Ооба, балдарым менен эле. Кыскасы эрдин кереги жок деп коеюңбу? Жок, кереги жок. Макул эми балдарыңыз менен жакшы бактылуу болуп жашай бериңиз. Мага ким жардам берген болсо, чоң рахмат айтмакчымын. Үй бүлөңүздөр менен бактылуу болуңуздар. Алла ыраазычылык үчүн рахмат. Дагы деле жардам берип атышат, жардам бергендер. Сиздерге да чоң рахмат.